Assalamu alaikum, урматтуу достор. Бүгүнкү чыгарышта Мирбек Атабековдун Энеке май аттуу чыгармасын типа разбор кылайын деп чечтим. Экиге бөлүп разбор кылабыз. Куплеттин жана припевин бөлөк-бөлөк кылып разбор кылабыз. Себеби ошол эле аккорддор колдонулат, бирок башка жерлерде табылып чертилет экен. Ошондуктан биринчи куплеттерин разбор кылабыз. Куплеттери 4 аккорддон турат, урматтуу достор. Чекеден баштап көргөзүп кетейин. Экинчи кыл, үчүнчү кыл, төртүнчү кыл. Биринчи аккорд, экинчи кыл, үчүнчү кыл, төртүнчү кыл. Экинчи аккорд, экинчи кыл, төртүнчү кыл, бешинчи кыл. Үчүнчү аккорд, биринчи кыл, экинчи кыл, үчүнчү кыл. Төртүнчү аккорд, үчүнчү кыл, төртүнчү кыл, бешинчи кыл. Ушул 4 аккордду катары менен алмаштырабыз, урматтуу достор. Ал эми оң жакта болсом, ошо клип ырдагыдай кылып терип черте турган болсоңуздар, эң ылдыйкы 3 кылды эле чертсеңиздер окшошот экен. Мисалы өдөдөн ылдыйга эле биринчи аккордду басып туруп, экинчи аккорд, үчүнчү аккорд, төртүнчү аккорд. Болду, ушул эле. Мисалы дагы, то есть оң колдун четкендерин өзгөртпөйсүздөр. 3 2 1, 3 2 1, 3 2 1, 3 2 1. Ал эми сол колдо ошо 4 аккордду катары менен алмаштырасыздар. То есть бир басканда 3 2 1, экинчи аккорд, үчүнчү аккорд, төртүнчү аккорд. Ушинтип эле ылдай бересиздер. Мен бир аз үнүм жок, бирок ошондуктан ырдабашка аракет кылам. Унтип тербей бой менен чертсе дагы болот. Эми албетте любойлорду бой менен чертсе болот. Менимче мондой бой турбай келет. Санап өзүңүздөр түшүнүп аласыздар деп ойлойм. Болушунча секинирээк мынакей. Ушул достор, албетте дагы башка бойлорду чертсе болот. Комментарийга жазбаңыздар, мындай ушул бой ката же бир нерсе деп сураңызчы. Бул мен ушундай кылып чертип жатам. Анда эмесе припевин разбор кылайлы, урматтуу достор. Бир аз кыйыныраак, биринчи кичине чертип көрсөтүп берейин, чтоб силерде кичинекей түшүнүк болуш үчүн кандай болот экен. Ушул биринчи аккорд менен башталат. Ушул жери 2 жолу кайталанат припевинде, ушул азыркы мен көрсөткөн. Анда эмесе достор,
Эми ошо аккордторду чекесинен көрсөтүп кетейин, түшүнүгүрөөк кылып. Ошо биринчи аккорд менен башталат, экинчи кыл, үчүнчү кыл, төртүнчү кыл. Экинчи аккорд, экинчи кыл, төртүнчү кыл, бешинчи кыл. Үчүнчү аккорд могу 1, 2, 3, 4, 5 сөмөй менен басарсыздардагы могу экинчи кыл, ортон менен жана төртүнчү кыл чыпалак же аты жок менен. Үчүнчү аккордду көрдүңүздөр, жана таза аккан суу деген жеринен кетет. Бул төртүнчү аккорд чыпалак могу экинчи кыл, ортон бешинчи кыл. Судай деп уже буяка чыгып кетет. Кийинки аккорд могу уже бешинчи аккорд болуп калды. Кыскасы экинчи кыл, төртүнчү кыл, биринчи кыл. Таң аткан биринчи аккорд. Жана могу аккорд уже бу да 6-чы болуп кетип атат припевинде. Эрте эле кечкире бир. 6-чы аккорд. Биринчи кыл, экинчи кыл, үчүнчү кыл. Эрте эле кечкире, мына 3-чү кыл, 4-чү кыл, 5-чи кыл. Кечкире бир. Таккан ушундай достор, 2 жолу кайталанат. Кийинкисинде деле ушул эле аккорддор менен береке ушундай достор, припевин, куплетин көрсөттүм. Эми могу боюн бир аз түшүндүрүп кетейин достор. Бул жерде бой ушу адамдын өзүнүн импровизациясы эле болуп эсептелет. Ошон үчүн мисалы бир адам башкача чертет, бир адам башкача чертет. Мисалы мен мындай кылып чырттым. То есть